Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле катталуучулар. Бүгүн биздин студияда конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти жана ошондой эле опера жана балет театрынын солисти Айзада Тумакова эжебиз акыйкаттык издеп келип отурган учур. Саламатсызбы? Негизи эле биринчи суроо бергим келип турат. Жакында эле ошо Жогорку Кеңештин депутаты Камила ошо өзү министрлерге суроо берди. Анда сизде ошо куугунтуктап жатканын, деги эле ошо балет театрындагы ушундай бир ыплас иштер болуп атканын айтып чыкты. Мына Маданият министрлигинде бүгүнкү күнү эч кандай мамлекеттик кызматта жок кишилер кадр маселесин чечип калыптыр. Бул Маданият министрлигинде. Эки кишинин фамилиясын бизге факты менен кече келип атап кетишти. Эми муну мен фамилияларын атабайм, анын үчүн далилдениш керек. Алмаз Акунжанович, каралар дүйнөсү менен коркуткан учурлар болот экен эмгек коллективдеринде, жамааттарында. Мисалы опера балет театрынын жетекчилигинин бүгүнкү ал ишемдиктери, эл артисттерин, элге таанымал кишилерди кызматтан негизсиз бошотуп, артынан куугунтук түшүрүп, иш козготуп, анан кийин мына мен мисал келтирейин, эл артисти Айзада Тумакова деген бар. Балетте бул киши легендарлуу бүгүнкү күндөгү инсандарыбыздын бири. Жолдош экөөмдөн кызматтан бошотуп, иш козготуп, мына кече күнү мага келди. Андан башка заслуженный артисттер келип атат. Опера балет театрын карагыла. Ал жерде каралар дүйнөсү менен коркутуп аткан жагдайлар болуп атат. Мен кече өкмөттүн тийиштүү кишилерине айттым бул маселени. Негизи эле ошо окуя боюнча көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсеңиз. Эми мен кичине айтып кетерим. Мен аргасыз болдум. Камила Абдыразаковна кайрылганда эме болдум, эмне дегенде ал аялзатты мен жакшы билем. Депутат катары дагы өзү аялзаты инсан катары, анан болгондой айтат. Ошондуктан мен кайрылып келдим. Экөөбүз жолугушуу болгондо айтып берип, ушундай туура эмес иштер болуп атат театр, опера, балетте десем, бирок өзү ишенген жок, көп нерсеге ишенген жок. Эми мен барган кезде уже 6 ай болуп кетти. Уулт эткен кезимде да 6 ай өтүп кетти. Анан өзү жеке кайрылды. Аппарат правительства звонить этип, сурап айтты. Эмнеге биздин театр, опера, балетте ушундай нерселер болуп атат деп. Анан көп нерсеге өзү мындай жоопту алды да. Ошондуктан мен ойлойм, парламентте айтып. Ошо айтып чыккандан кийин анан сиздер тарапка бир реакция боло баштады ошо укук коргоо органдарынан? Укук коргоо органдардан ага чейин эле реакция болуп баштаган. Айтып кетерим, жолдошумду февралда уволить эткен, февралдын аягында, мени марттын ортосунда уволить эткен. Статья хищение дейт. Ал хищение деген статья мындай мамлекетте иштеген кызматкерлер мындай жеке инструмент, мебель болобу, ошону чыгарып өзүнө алып кеткенди хищение дейт экен. Мен эми юридикалык жактан көп нерсени түшүнүп калдым. Өзүм чыгармачылык адам болсом дагы. Анан кийин биз ал кезде мени уволить эткенде мен шоковый состояние эле болуп калдым. Эмне дегенде бул директорге биз ишендик, чындыгында. Бүт чыгармачылык адамдар, театрда иштегендер ишеништи. Ишенич менен биз баштадык, чогуу иштейли деп. Айтып кетсек, театрда көп жолу эле скандалдар болуп атат. Анан жүрөгүң ооруйт, көңүлүң дагы башкача болуп калат экен. Ушу театрга залакка келтирбейли деп, мындай түз, туура жол менен баралы деп баштаганбыз. Анан директор тарабынан болсо, ал киши көбүнчө коммерцияга айланып кетти. Коммерцияга көңүл бөлүп баштады да. Анан ошондуктан мен башкы балетмейстер катары туура эмес, мындай нерсе болбойт деген үчүн эле ушунун баардыгы болуп калды. Эми сиз өзүңүз айтсаңыз көрүүчүлөргө, негизи эле ошо жумуштан кетип жатканда ошо жолдошум дарыланууда болчу деп айттыңыз, Жолдошуңузду биринчи жумуштан кетирип, анан кийин сизди кетирген. Ошо негизи укук коргоо органдары кандай баа берип атат ошого?
алар мыйзам чегинде баа беришти. Бүт бардыгы туура болду. Жолдошумдуку ушул больничный болуп аткан кези ал бардыгы аныкталды. Не дегенде чоң текшерүү болду. Мен ойлойм, албетте директор өзүн актайт. Мен туура болуп еттим деп актанды. Биз деген спецполиклиникадабыз да тиркелгенбиз. Ал жакка кайрылыптыр, главный врачка кайрылыптыр. Главный врачтын үстүнөн министерство здравоохраненияга жазыптыр. Эми ушундайга чейин барган, мен ойлойм, өзү башкы директор болуп, кандай десем, адамгерчилик мындай эме болуп калды да, туура эмес болуп калды. Бирок биз баардыгын аныктап, тактап эметип бердик да. Негизи эле ушу Кыргыз улуттук опера жана балет театрында буга чейин дагы көптөгөн узуучулар болгондо атпайсызбы? Ошол негизи эле коомчулукка чыкчу эмес да мындай маалыматтарчы. Жана деги эле массалык маалымат каражаттарына да жазылчу эмес. Анан сиз ошо жумуштан кетер алдында ошо коомчулукка кайрылуу кылдыңыз беле? Жок, мен кайрылуу жасаган жокмун. Эмне дегенде театрда мына 30 жылдан бери эмгектенип келатабыз. Өзүм Москва окуу жайында бүтүп келгенмин, академия хореографияда. Жолдошум Петербургдан бүтүп келди. Биз деген ушундай билим алып, улуу кишилерден жакшы тарбия көргөндөн кийин биз театрды аяйбыз да. Эми канча деген ушундай скандалдар болгондон кийин жүрөгүң ооруйт. Ошондуктан биз унчукпай эле макул, кандай болсо дагы эми чындыкка жетербиз деп сотко кайрылдык. Эми сотко дагы сразу эле жүгүрүп эле биз заявление жазган жокпуз, иск берип. Эмне дегенде 1 айдын ичинде менин документимди бербей кыйнашты. Ар кандай нерселер болду. Эми азыр аны эстесем, өзүнчө эле бир эме болуп калды го, окуя болуп калды да. Бирок туура эмес нерселер болду. Андан кийин прокуратурага кайрылганга биз аргасыз болдук. ГКНБ тарабына дагы кайрылдык, бүт бардык жагына. Ал жактан текшерүү жүрдү. Текшерүүнү биз күтүп аттык. Өзүнүн процедурасы бар. Определенный мындай срок берет экен, күндөрдү берет экен деп. Анан бир кезде эле мага июльда сот кобусу келди, театр тарабынан келишти. Келгенде айттым, мына Тумакова Айзадага керек болсо уголовный дело ачылды деп. Анан ошондо вообще биз түшүнбөй калдык. Эмнеге мага кайра уголовный дело ачылат? Көрсө мен өзүм ошо мыйзам менен иштеген зарплатама кайра городской прокуратурадан уголовный дело козгоп коюптур. Мындай бирге эле директорге да козголгон, и мага дагы. Эмне дегенде директор мен атыма заявление жазып коюптур. Анан кайра биз аны жүгүрүп жүрдүк, кайра прокуратурага бардык, кайра генеральный прокуратурага бардык, кайра ГКНБге бардык. Эми бул нерсе абдан кыйын экен. Кыйын нерседен өттүк, бирок мен ыраазычылык айтып кетким келет. Именно Курманкул Доктор Алиевич Зулушевка ал өзүбүздү мындай консилиум кылып, баардык өзүнүн жеке кызматкерлер менен документтердин бүт баардыгын карап, кайра задание берди, кайра карап чыгаргыла, мыйзам чегинде карагыла деп. Ошондо анан кайра ошо уголовный делоны менде туура эмес, ал андай нерсе жок деген аныкталып чыкты. Азыр дагы эле тергөө жүрүп атат, театр боюнча жүрүп атат. Азыркы кезде директорге 2 уголовный дело ачылып, ошол каралып атат. Анан коммерцияга өтүп кеткен спектакльдер коммерцияга өтүп кеткени ошол биздин жүрөгүбүздү оорутуп, ошол нерсе туура эмес болуп атат. Эми азыр биз деген мыйзам менен кетип баратабыз. Прокуратура өзүнүн ишин жасап атат, ГКНБ тергөө өзүнүн ишин жасап атат. Биз деген сот аркылуу кетип атабыз. Азыр биринчи инстанцияны утуп алдык, экөөбүз тең, жолдошум дагы, мен дагы утуп алдым. Жолдошумдуку азыр экинчи инстанция уже бүтөйүн деп калды. Бирок алар апелляция берди да, театр жагынан. Апелляция беришти да, городской сотко өздөрү келбейт. Сотту дагы чоюп атышты. Уже сот деген меники 3-4 айга
чоюлуп кетти. Чоюп атып все равно меники го бүттү. Эми азыр апелляция берди да өздөрү келбей койду жолдошумачы сотуна. Мына буюрса 23-үндө бүтөт го. Меники эми башталат. Көрсө ошо через апелляционный суд эметиш керек экен, утуш керек экен. Эми алдагы убакыт көрсөтөт, мен ойлойм, анын баарын биз утабыз. Эми сизди ошо каралар коркутуп атат деп да өзүңүз кайрылып жазаптырсыз. Сизди кандай кылып коркутту эле ошо боюнча айтпайсыз? Биз мен иштеп жүргөн кезде директор тарабынан ар кандай жумуш болот да, кайрылуу болот. Тигини жасаңыз, буну жасаңыз дейт. Анан коммерция жолго түшүп алганы биздин балет жагынан туура эмес болду. Аны да мен айттым. Эмне дегенде ага чейин 21-жылы чоң скандал болгон. Ошондуктан биз кайра коммерцияга көңүл бурбашыбыз керек. Макул болсун, бирок аз-аздан болсун деп. Анан экөөбүз ушу кабинетке күнүгө чакырат жумуш боюнча. Анан бир кезде ушундай коркутуу болуп, мага акырын айта баштады. Мен ошол кезде чочуладым, чындыгында өзүм жаман сездим. Анан айттым, неге сиз мага ошондой айтасыз дедим. Мен биринчи жолу көрүп атам ушундай директорду. Негизи айттым го, 30 жылдан бери иштеп жүрөм. Анан чоң улуу залкар кишилер менен да иштегем. Ушундай мамилени мен биринчи жолу көрүп атам дедим. Сизге кандай сөздөрдү айтты эле ошол? Эми акырын ОПГ, мен чекистмен деп ошентип атпайбы. Тилимди ук, мен айтканымды жаса дегендей болуп атпайбы. Аны мен жолдошума айттым, ушундай сөздөр болуп атат десем, жолдошум заявление жазып, директорге барып сүйлөштү. Эмнеге сиз ушундай жеке эметесиз, ушундай сөздөрдү айтып, коркутуу, мындай мамиле жасайсыз деп экөө эркек катары сүйлөштү. Макул деп ошойдон мындай токтогонсуп эметип калган. Бирок өзүнүн күчүн көрсөтүп атпайбы? Ошону менен. Биз деген баардыгыбыз театрда чындыгында мындай коркунсуп эле калдык. Анан мени уволить эткенден кийин элдердин баардыгын коркутуптур. Мына эл артистмин, мен кандай уволить эттим, силерди дагы ошондой уволить этип салам деп. Негизи эле ошо балет театрындагы кызматкерлерди да коркутуп жүрчү деп атпайсызбы? Анан ошо барыңыздар биригип бир арыз жазабыз деген мындай сүйлөшүүлөр болду беле? Эми андай нерсени биз ойлогон деле жокпуз. Негизинде эми азыр кээки ушу чыгармачыл адамдар менен байланышып турат, алар ойлонуп атат. Бирок мондой болуп атпайбы? Бул жерде кандай десем, биз ошо ичинде чогуу иштеп туура эмес болгон нерселер менен биринчи мындай жетекчилер менен сүйлөшөбүз да. Анан жетекчи менен диалог болбогондон кийин биз маданият министрликке кайрылабыз. Мен маданият министрлигине кайрылдым. Январдын аягында кайрылдым. Алтынбек Аскарович, мондой нерселер болуп атат. Сиз эмне дейсиз? Десем, ой, мен андай нерсени түшүнбөйм, билбейм. Айзада эми өзүңөр чечишип алгыла дейт. Мен айттым, бул деген частный фирма эмес, частный театр эмес. Сиз көңүл бурушуңуз керек да дедим. Анан эме деген сөз баштады. Силер маданият министрликке такыр келбегиле, өзүңөр жактан чечишип иштеп алгыла дейт. Макул дедим, биз келбейли иштей берели. Бирок ичинде туура эмес нерселер болуп атпайбы? Биздин жетекчи мындай түшүнбөй атат. Биз биримдики келбей атабыз. Аны деген сиз жардам беришиңиз керек деп ошондой нерселер айтылды. Бирок мен мага деген көп мындай собрание жасалган, куугунтук болгон. Мен моралдык жактан көп нерсени көрдүм. Анан кийин ошондо мен айттым, министрге бардым, сүйлөштүм. Министр иштей бергиле чогуу деп айтты десем, анда дагы Истанбаев Алмаз айтты, жок деди, сизге бир сөздү айтат деди. Алтынбек Аскарович мага башка сөздү айтат деди. Ошол башка сөз дегени көрсө өзү жол бериптир, бул адамдарды театрдан жогот деген мындай өзүнүн эмесин айткан окшойт. Биз ошондой эле түшүнүп калдык. Эмне дегенде мен кайра министрликке барам, мени кабыл албайт, мага мындай жаман мындай эме катары болуп атты. Аны мен түшүнүп аттым. Именно ошол Максутовдун өзүнүн жеке эмесинен.
ошондон кийин мен айттым, макул дедим. Сиз бизди укуңуз келбесе дедим, биз анда такыр кайрылбайбыз. Анда ошо укук органдарына кайрылабыз, анда ошо сот аркылуу биз жеңебиз деп ошол ойдон мен бара элекмин, кайрылып да эметкен жокмун. Эми азыр жумуштан чектетилип калдыңыз, анан азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Азыркы учурда мен ойлойм, эми бул дагы Кудайдын берген бир эмеси болуп калды окшойт, жолу депчи. Анын баардыгын мен чыдашым керек деп өзүмчө дагы ойлонуп, көбүнчө ушу балдарыма көңүл буруп калдым, үй бүлөмө көңүл бурдум, ата энеме, туугандарыма. Эмне дегенде жетекчи болуп иштеп калганда убакыт аз болуп калды. Туугандар менен, ата эне менен жолугушуу аз болуп калды. Ошондуктан полный мындай эс алуу катары эле болуп калды да. Мындан кийинки кадамыңыз кандай болот? Мындан кийинки эми чынында жүрөгүм катуу эле ооруп калды. Театрга кээ бирки адамдарды көргүм келбей деле калды. Азыркы кезде адам баласы кандай десем, ситуацияга карап өзгөрүп калат экен да. Учашпай тескери карагандар да болду. Эми мен ойлойм, азыр сотту жеңсем, албетте мен кайра барам. Алдыда деген көп максаттар бар болчу. Жаңы биз балетти коелу деп дагы либретто жазылган. Анда дагы ушу жеке директорге да кайрылып, либретто менен таанышыңыз. Эмне дегенде улуттук балет жок болуп атат, жоголуп кетип атат. Көбүнчөсү баягы классика, Европанын балеттери эле болуп атат. Биз ошол көңүл буралы дедим. А мен либреттом карасам мусоркада жатат, аны кайра өзүм алып алдым. Окубаса мейли деп. Анан ошол кезде министрге кайрылган кезде дагы мен бердим. Мына, пожалуйста, сиз карап ушуга да көңүл бурсаңыз, бизде ушундай нерсе болуп атат. Биз ушуга азыр аракеттенип эми иштеп баштап атабыз десем, ал киши дагы көңүл бурбай койду. Эми ошондой кайра биз келип калсак, ушул нерселерди аткарсак деген ой болуп атат. Анан мен түшүндүм, мына жетекчи болуп калганда мен көп нерсени түшүнүп, көзүм ачылды. Эмне дегенде ар бир жаран өзүнө коом ачып алат экен, патент алып алат, бирдемке кылып алат. Анан келип театрга договор түзөт экен. Договор түзөт, мен могу спектакльди Акуу көлүн ушу жылдыздарды алып келем, Россия жылдыздарын же башка жактан алып келем деп контракт түзүшөт экен дагы. Балеттин бүт карды балети, оркестр, ал жакта да бир 60-70 адамдар бар. Театрдагы иштеген кызматкерлер, бүт свет, грим, костюмер, бүт бардыгы иштеп берет. Анан театрга ушу түшкөн фондко түшкөн акчаны театрга арендасын төлөп койт экен да, калганын салып өзү кетип калат экен. Артисттерге эми 1000 сомдон төлөп коет. 1000 сом төлөгөн бул азыркы кезде туура эмес. Эмне дегенде билеттин баалары 3000ге чейин деле чыгып атты, 5000ге чейин деле чыгып атты. Ошондуктан 21-жылы айттым го, чоң скандал болгондо, именно ошо Акуу көлү менен балетте скандал болгондо, артисттер өзүнүн оюн жеке ушундай айтып чыгышты. Биз деген буну туура эмес деп ойлойбуз. Дегенде Маданият министрлигинен комиссия түзүлгөн. Комиссияда мен да бар болчумун, ушу балет өкүлү катары. Анан жыйынтыгында Маданият министрлиги театрга сунуш жасаган. Силер ар бир чыгармачыл адам менен трудовой договор түзгүлө. Ар бир ошондой коммерциялык спектакльге контракт түзгүлө. Канча табат ошол фонд, кандай болот, ошого жараша бардыгына бергиле. Аларды дагы мындай капа кылбагыла деген сунуш берилген болчу. Эми азыркы келген директор менен андай болгон жок. Андай болбой эле, каяка кетип атат, эмне болуп атат, биз билбейбиз. Амна карагыла. Бизде балетте деген артисттер жап жаш. Алар 18 жашында келишет. 18 жашынан эле ушу 38 жашка чейин эле иштейт, 20 жыл. Эми физикалык жагынан караганда денелерини биз залакка келтирип атпайбызбы?
кечке эле ошол спектакльдерди коммерция катары бийлей бергенде качан эс алуу болот, качан өзүнө баягы кайра мындай репетиция жасап, жакшы бутун мындай эс алдырып, кайра репетиция жасаш керек да. Мындай систематически баардыгын балансировка жасаш керек. Балансы жок эле бере бергенге туура эмес болот да. Анан жолдошум экөөбүз кеткенден кийин рекламада көрсөңүздөр керек. Рух Ордодо 10 күн ак күкөлүү болот деген реклама болуп атты. 10 күн тынбай ушу ак күкөлүн беришиптир. Эми бул туура эмес да. Эмес нерсе бул. Ал боюнча да биз дагы улуттук ошо балет театрынын кызматкерлеринен да барып өзүбүз да сурап көрөбүз. Сиздин деги эле ошо коомчулукка болгон кайрылууңуз деги эле эркин микрофон болсун, сизге кайрылуу болсун. Мен чындыгында ушул акыйкатты издеп, азыр сиздердин телеканалыңызга келип баарын айтып атам. Бирок жеке оюм болуп аткан, биздин президентибизге кайрылсак деп Садыр Жапаровго, анан кийин укук коргоо кызматкерине ушу Камчыбек Ташиевге дагы депчи. Эмне дегенде маданият кызматкерлерине дагы көңүл буруп койсоңуздар абдан жакшы болмок. Өлкө деген өлкөнүн эң бийик нерсеси эмнеден башталат? Эң биринчиден маданияттан башталат, медицинадан башталат, анан окуу тарабынан, билимден башталат. Ошолорго биз жакшы басым жасасак, мен ойлойм биздин Кыргызстан жакшы эле мындай деңгээлге жетип, биз деле башка өлкөлөргө окшоп чоң нерселерге жетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Ал эми экинчи тарап болгон Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Алмаз мырзанын дагы үнүн укканга ар дайым даярбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.